Урматтуу теле көрүүчүлөр, адатта айымдарыбыз таң эрте турар замат эле чач жасалгылоосунун өзгөчө бир көйгөйлөрдү жаратышат. Ал эми бул көйгөйлөрдү чечүү максатында Айзере эжекебиз бизге таң эрте чач жасалгылоонун оңой жолдорун азыр көрсөтүп бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатчылык. Жогоруда айткандай, айымдарыбыз эртең менен турганда эле чач жасалган өзгөчө бир маселе жаратып, кыйынчылык туудуруп, убакыт алып, анан барган жеринен кечигип калат эмеспи? Анан оңой, убакытты талап кылбаган чач жасалган үлгүлөрдү көрсөтүп берсек. Макул. Анда жумушубузду баштайлы. Мен бүгүн моделим чачы ушундай средний длина деп айтылат. Эртең мененки убакытты көп талап кылбаган, оңой жана бат болчу прическалар көргөзүп берейин. Бир аз макушкага көлөм берип алабыз. Момундай украшение менен если биз козгоп койсок, бул уже вечерний болуп калды. Алып койсок, повседневный болуп эсептелет. Биринчи прическабыз бүттү. Биз уже экинчи түрүнө өттүк. Бул чач жасалгало көбүнчө офисный вариантта айтылат. Строгий кимдер офисте иштесе, ошол кыздарга көбүрөөк жарашат деп ойлойм. Бир аз лактан себебиз. Резинканын жардамы менен чачыбызды байлап алабыз. Бир аз көлөм чыгарабыз. Көлөм чыгарып алган соң чачты экиге бөлөбүз. Экиге бөлүп, обычный эле чачты өрөбүз. Өрүмдү момунтип бир аз объем берип чыгарып алабыз. Эми ушул эки өрүмдү чогултабыз. Момундай кичинекей шпильканын жардамы менен чачыбызды аккуратно момундай
Аял заты ар убакта көрктүүсүздөр. Дал ушундай чач жасалгалоону өз табетиңизге жараша үй шартында да жасап алсаңыз болот. Сагын Эргешев, Үсөн Камчыбеков, Автандел Алтымыш уулу, Кутман таң программасы.